Салам достор, мен атым Айбек. Жана бул менин алгачкы онлайн сабагым. Жана келечекте дагы онлайн сабактарды тартууга ниетим бар. Ошондуктан достор, каналыма катталыңыздар жана мен киргизген видеолордон кабардар болуш үчүн коңгурокчону басышты унутпаңыздар. Бүгүнкү менин сабагым программалоо тили C++дө тааныштыруу сабагы. Бүгүн сиздерге C++ тилин колдонуу үчүн комплекстүү өнүгүү чөйрөсүн, англисче айтканда IDE'ди компьютерге жүктөп, кантип орнотуу керектигин сиздерге көрсөтөм. Анда эмесе C++дун IDE'ин издейли. Ал үчүн Google'да ачып туруп, сиздер dev C++ download деп жазасыздар жана поискту бассаңыздар, сиздерге бир канча сайттардын шилтемелери чыгат. Сиз алардын арасынан SourceForge.net деген сайттын шилтемесиге кирип, dev C++ download дегенге басасыздар. Жана ал жерде бир чоң бир жашыл баскычты көрөсүздөр, download деген. Ошол баскычка бассаңыздар, бул dev C++дун мындайча айтканда комплекс өнүгүү чөйрөнүн мындайча орнотууга керек болгон программа көчүрүлө баштайт. Your download will start shortly дейт. Азыр бир канча секундта башталат. Өзүңүздөр көргөнүңүздөй уже жүктөлө баштады жана 1-2 кетти. Эми күтөбүз качан жүктөлүп өткөн деп. Бул жерде открыть по завершению деп басып коебуз. Мындайча айтканда, бүткөндөн кийин ачыл деген бастык. Эми азыр программабыз орнотуп баштайбыз. Өзүңүздөр көргөнүңүздөй папкаларын компьютерге жүктөп баштады. Азыр мен сиздерге бир-эки мындайча айтканда баскычтан өтүп турган процедураны көрсөтөм. Ошентсеңиз, ошол процедураларды аткарсаңыздар, бул программа сиздердин компьютериңиздарга жүктөлөт. Бул программанын тилин каалаган тилиңизди коюп тандап алсаңыздар болот. Өзүңүзгө ыңгайлуу болгон тилди тандап. Тилекке каршы бул жерде кыргыз тили жок экен, бирок өзүңүздөргө ыңгайлуу болгон тил тандасаңыздар болот. Мисалы үчүн англис тили бар экен, орус тили бар экен. Мага орус тили ыңгайлуураак болгон үчүн орус тилин тандайм. Жана окей дегенди басам. Көргөнүңүздөй бул жерде бизге шарттары, бул программалык колдонуш эрежелери боюнча бирдекелерди чыгарды, мындайча айтканда. Аны биз принимаю деп туруп, кабыл деп туруп басышыбыз керек. Жана далее дегенди басабыз. Бул жерде бул программанын кайсыл жерге орнотуу керегин көрсөтсөңүздөр болот. Обзорду басып туруп, бирок мен ушул жерге орнотууну каалайм, ошондуктан установить деп туруп орнотууну баштайбыз. Ушул менен орнотуунун процедурасын мындайча айтканда сиздерге бүт баарын көрсөттүм. Сиздер компьютериңиздерге комплекстүү өнүгүү чөйрөсүн орнотууну үйрөндүңүздөр деп ойлойм ушун менен. Анда эмесе сиздер менен коштошсом деле болот. Кийинки сабакта көрүшкөнчө. Анда жана эскерте кетчү нерсем, эгер өзүм бая сабактын башында айткандай эле, бул мен онлайн сабактарды тартууну баштадым жана келечекте дагы тартууга ниетим бар. Ошондуктан достор, менин каналыма сөзсүз түрдө катталыңыздар жана коңгурокчону басышты унутпаңыздар. Анда эмесе азыр бул программа орнотулуп бүткөндөн кийин видеону кайра улантам. Азыр паузага басып турайын. Бул нерсе орнотуу бүтүлүшүн күтпөстөн. Мынакей
программада орнотулуп бүттү. Бүткөндөн кийин ушундай түскө келет. Ошондо сиздер готово деп туруп готовоны бассаңыздар, запустить dev C++ дейт. Азыр dev C++ IDE'биз ачылат. Ошону менен сабагыбызды бүтүрөбүз. Ушуну менен менин сабагым бүтү деп ойлойм. Ошондуктан достор, анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө